таланттуу экөө болсо дүйнөдө, анда чекем ал экөөнүн бирөөсү. Ал таланттуу бирөө болсо дүйнөдө, анда чекем жалгыз гана бир өзү. Дүйнө жүзүндө 3 жазуучунун чыгармалары эң көп окулат экен. Алар Лев Николаевич Толстой, Антон Павлович Чехов, Чыңгыз Төрөкулович Айтматов. Чыңгыз Айтматов дүйнөлүк адабияттын көрүнүктүү өкүлү, социалисттик эмгектин баатыры, Кыргыз Республикасынын баатыры, Лениндик жана мамлекеттик сыйлыктардын лауреаты, Кыргыз эл жазуучусу, Кыргыз улуттук илимдер академиясынын Европадагы искусство жана адабият академиясынын корреспондент мүчөсү, Италиянын Вольтерра шаарынын Этрурия жана Индиянын Джавахарлал Неру атындагы эл аралык сыйлыгынын лауреаты, Ысык көл форумунун президенти, коомдук ишмер. Көркөм сөз чеберинин чыгармалары ЮНЕСКОнун билдирүүсүнө караганда, жалпы тиражы 20 миллиондон ашып, дүйнө элдеринин 90дон ашык тилдерине которулду жана да которулуп келе жатат. Чыңгыз Айтматов билингвист жазуучу. Анткени жазуучунун өмүр баянына кайрылсак, анын атасы көрүнүктүү партиялык кызматкер, энеси мугалим, айылда эсепчи болуп иштеген. Ошондуктан жазуучу үчүн орус тилин бала кезинен өздөштүрүүгө ыңгайлуу шарт түзүлгөн. Өзүнүн адабий ишмердигин адегенде эле орус тилинде баштагандыгы да белгилүү. Мисалы, газетчи Дзюйо, Ашым аңгемелери, кийинчерээк Делбирим повестин да орус тилинде жазган. Ал эми автор биротоло орус тилдүү жазуучу болгондугун Гүлсарат повестин жазгандан кийин деп эскерет. Атасы Төрөкул Айтматов өз кезинде орус мектептеринен билим алган, абдан билимдүү адам болгон. Ар кандай партиялык кызматтарда иштеген. Анын совет мезгилиндеги элге, жерге ак кызматын азыр да ардакталып айтылып жүрөт. Бирок жалган жалаа менен от өчпөгөн 30-жылдары ак жеринен улутчул катары камалып, Сталиндик репрессиянын курмандыгы болгон. Чыңгыз Айтматовдун ар бир чыгармасы болбосо да, көпчүлүк чыгармаларынын мотивинде кинофильмдер тартылган. Андан сырткары театрда да чыгармалары сахналаштырылып, коюлуп келе жатат. Башкача айтканда, Чыңгыз Айтматов жана театр, Айтматов жана кино клубтары иштейт. Айтматовдун ар бир чыгармалары изилденип, Айтматов таануу илими калыптанган. Жазуучунун чыгармалары боюнча бир топ илимий эмгектер, кандидаттык, докторлук диссертациялар корголду. Жазуучунун жеке турмушу, балалык күндөрүндөгү айрым окуялар тууралуу да эскере турган болсок, Төрөкул Айтматов Жалал Абадта жер суу реформасы боюнча жер комиссиясынын төрагасы, ВКПБнын жооптуу секретары болуп иштеп турганда, ошол жерде Чыңгыз жарык дүйнөгө келген экен. Нагима Айтматованы эл душманынын аялы деп жумуш сураган жерлерде кабыл албаган экен. Жиде колхозунда эсепчи болуп эптеп орношкондон кийин, балдарын бир топ алыста жайгашкан Покровка айылындагы орус мектепке берген. Чыңгыз 8-классты бүтүп, Жамбылдагы зооветеринардык техникумду, андан кийин Фрунзедеги айыл чарба институтун артыкчылык диплому менен аяктап, ветеринар болуп иштеп, көптөн бери эңсеп жүргөн тилеги орундалат. Ал чоң арыктан үй сатып алат да, энеси жана бир туугандарын Шекер айылынан көчүрүп келет. Чыңгыздын чыгармаларындагы каармандар өзү менен чогуу жүргөн адамдар экенин дагы бир ирет белгилей кетсек, Эрте келген турналар повестинде Султанмурат Чыңгыздын өзү, Мырзагүл алгачкы балалыктагы сүйүүсү, Жамиля повестиндеги Сейит да ошол Айтматов. Бетме-бет повестиндеги Тотой, анын уюнун уурдалышы, жаш балдар менен кайгыга калган үй бүлө бул Чыңгыздар экен. Биринчи мугалим повестиндеги Дүйшөн сыяктуу өз учурунда орус тилинен мугалим болуп иштеген деген педагогика илимдеринин доктору,
Култаева белгилейт. Биринчи мугалимдеги кош терек азыр да бар. Анын бирөөсү азыр түбү менен омкорулуп калган. Азыр ошол жер Айтматовдордун энчесине берилген. Ошол жерде булак бар. Айтматовдор Москвадан келгенден кийин 3-классты ушул жерден улантат. Ошондо балдарды пионер уюмуна кабыл алып жатып, сен бул уюмга өтпөйсүң, анткени сен эл душманынын уулусуң дешкен. Ошондо ал ошол булакка келип көз жашын төккөнүн жазуучу эскерген экен. Генийликтин белгиси жөнөкөйлүктө дешейт. Бирок Чыңгыз оңой эле ушул даражага жеткен жок. Ал мындай даражага жетишинин себеби биринчиден балалыгынын татаалдыгы, экинчиден зор эмгектин натыйжасы. Чыңгыз Айтматов Т-90-жылдарга чейин атасынын кай жерде сөөгү коюлганын билген эмес. Кийин гана 1993-жылы Чоң Таш айылындагы эски кыш заводуна көмүлгөн 137 кыргыз азаматтарынын сөөгү табылып, анын арасында Төрөкул Айтматовдун да сөөгү бар экендиги аныкталган. Жазуучунун алгачкы чыгармачылык чыйырында 1952-жылы алгачкы «Газетче Дзюйо» Ашым, «Мы идем дальше» аңгемелерин орус тилинде жазып жарыялаган. 1956-1958 жылдары СССРдин Жазуучулар союзуна караштуу жогорку адабий курсунда окуган. Ошол жылдары «Бетме-бет», «Жамиля» повесттери жарык көргөн. 1963-жылы «Тоолор жана талаалар» повесттери аттуу китеби үчүн Лениндик сыйлык ыйгарылган. 1968-жылы Гүлсарат повести үчүн СССРдин мамлекеттик сыйлыгын алган. Сыймыгы болгон кыргыздын 90дон ашты Чыңгызың, таланты менен ташкындап, таң калткан бүткүл жер жүзүн. Айла канча, тагдыр жолу ушул экен, өмүр деген учуп кетчү куш экен. Арабыздан эрте кеткен залкарларды изи өчпөй дүйнө эли эскерген. Узаттык аны келбес сапарына, кан жутуп аза күттүк улуу жанга. Не деген улуу инсан жашап кетти, Чыңгызым, кыргызым дейм сыймыктана. Атам заман асмандагы жылдызын, ат жалында санап келди кыргызым. Саманчыга кайтпас сапар тарттыбы, саманчынын жолун жазган Чыңгызың. Кетсе да о дүйнөгө сапар тартып, эстейбиз сени дайым сыймыктанып. Жүрөктүн төрүнө ээлеп жашап келет, эмгектериң бүт дүйнөдө күндөй жанып. Чыңгызым, кыргызымдын алып таланты, эскерилет ар бир жерде анын аты. Унутпайт урпактарың сени эстейт, Чыңгызым, кылым тартып.